Ассалаумалейкум туғандар. Бұл видеода мен сіздерге қолымнан келишинче көпчүлүк учурда биздин мекендештердин Wildberries'те продажа кылып жатканда кандай кетирген каталары бар, ошолор жөнүндө бөлүшкүм келет. Менин каалаганым биздин мекендештер көбүрөөк Wildberries'ке чыксын, көбүрөөк продажасы болсун жана көбүрөөк биздин мекендештер дагы полноценный бир бизнесмен болсун деген изги тилегим бар. Кудайым буйрса ошол күндөр дагы калды да. Кудайым буйрса Кыргызстандан ошол эле казактардай, орустардай болуп көп күчтүү бизнесмендер чыгат. Тугандар, менин байкаганым биздин кыргыз мекендештердин Wildberries'те иштеп жаткандагы эң көп кетирген 3 катасы. Булардын биринчиси жалпы стратегия продажанын болбогону. Бул менен мен эмне айткым келип жатат? Мисалы дейли, биздин мекендештер Wildberries'ке чыгат, нормальный анализ кылган эмес, нормальный конкуренттерди караган эмес, өзүнүн фотосессиясы жакшы эмес, фотосессиясы жакшы эмес экендигин дагы түшүнбөйт тилекке каршы, жанагындай билбейт, билбегендигин дагы билбейт дегендей двойной слой билбейт да тилекке каршы. Эптөлүү бир реклама кетирип коёт, же бир блогерге эптөлүү бир реклама берет дагы анан менин продажам неге жок деп отурушат. Ушул эң чоң ката да тугандар. Анткени Wildberries'ке чыкканда биз деген общая картинаны көрө билишибиз керек. Бул однозначно. Не дегеним? Общая картина. Wildberries'те бир товарды товар кылган толтура факторлор бар. Мисалы, товардын өзү, сапаты, упаковкасы, SEO оптимизациясы, фото контенти, видеонун болбогондугу жана мунун жанында стратегия продажды толуктаган маселе хотя бы 2 жумага, бирок желательно бир жарым 2 айга расписанияңыздар болсун тугандар. Кагазга отуруңуздар. Бүгүн канчасы? Бүгүн 4 февраль 2024. Жазыңыздар. Мен марттын аягына чейин, как раз бир 2 ай деп коюңуздар. Ушул датада фотосессияны, фото контентти өзгөртөм. Ушул датада SEO оптимизация кылам. Мол датада выкуп кылам. Мол датада бир отзыв алам. Мол датада реклама запускать этем. Ар бирин жанакы күндөлүктөй кылып жазыңыздар. Андан дагы маанилүүсү, бул күндөлүктөй кылып алган, жазган планыңыздарды аткарып, кийинки күндөрү кандай өзгөрүү болду карап туруңуздар. Фотосессияны, фото контентти алмаштырдыңыздар. Кийинки 3-4 күнүн ичинде кандай өзгөрүү болду? Болду, болгон жокпу? Болгон эмес болсо, значит, бул жетиштүү эмес. Андан кийин реклама запускать эттиңиздер. Өзгөрүү болду, болгон жокпу? Качан сиздердин продажаңыздарда жогору карай же ылдый карай өзгөрүү болсо, сиздер ошону соображать этиңиздер да, эмнеге ушул болду? Себеби бул жакта бир өзгөрүү болду да. Бул өзгөрүү сиздерге жакшы жагына таасир эттиби же жаман жагына таасир эттиби? Аны түшүнүңүздөр дагы. Ошого жараша вывод чыгарыңыздар. Анан бир стратегия деген дагы ошол да тугандар, мындай. Мисалы дейли, өзүңүздөрдү бир согушка аттанып аткан адам катары элестетиңиздер. Колуңуздарда, карамагыңыздарда бир 2000дей аскер бар да. 2000 аскерди барып туруп эле белгилеңерде согуша бергиле дебейсиздер да. Оң фланг, сол фланг, ортоңку фланг, анан замбиректер, жаалар деген сыяктуу эми бир аз дагы образно айтып атам албетте, бирок өзүңүздөрдүн колуңуздардагы ресурстарды биринин аркасынан бирини стратегически колдоносуздар. Ошол сыяктуу эле Wildberries'те продажа кылып жатканда деле стратегически колдонуңуздар, ар бир кылып аткан жумушуңуздар сиздерге кандай жыйынтык берип жаткандыгын карап, ошого жараша бир кийинки кадам таштаңыздар. Стратегия продаж болбосо болбойт. Экинчиси тугандар, жыйынтыкка жетүүнүн эң маанилүү факторлорунун бири бул тынымсыз гипотеза. Тынымсыз гипотеза дегени тынбай бир ой ойлоңуздар. Бул жогорку жактагы стратегия менен байланышы бар. Мен могул нерсени кылсам, менин продажам өсөт. Айталы, внутренний реклама запускать этсе, болгондо дагы фотосессияны алмаштырып туруп, фото контентти жакшыртып, SEO оптимизацияны алмаштырып, 3 күн күтүп, андан кийин ушунча бюджет менен реклама запускать этсем, менин продажам кандай өзгөрүү болот? Кылып көрүңүздөр. Жакшы жакка жылуу болсо, көбүрөөк бюджет менен ошол эле рекламаны кайталаңыздар. Эгерде жыйынтык бербесе, анда башка вариант ойлонуңуздар. Ушул ар бир вариант ойлонгонуңуздар бул сиздерге жаңы бир тест деген сөз болот. Тест деген сөз. Ушул сиздерде канчалык көп болсо, ошончолук сиздерге жакшы. Эгерде бир эле жолу кылып көрүп, продажаңыздар жакшы болсо, болбогон кепкенде басып кетсеңиздер, анда жарабайт. Анда чындыгында жарабайт. И как раз бизде дагы Einstein программасынын ичинде внешняя аналитика астыгында кубик-рубика деген бир таблица бар. Бул таблицада бир адамдын Wildberries'ке чыгып жаткандагы ар бир этабын биз узун бир таблица түрүндө жаздык дагы, ар бирини монтап даярдап туруп, сиздерди прям колуңуздардан жетелеп чыгара тургандай кылып даярдап койдук. И ушул таблицалардын эң аягында гипотеза деген жери бар тугандар. Гипотеза деген мына, бир бюджет бөлдүңүздөр. Бул гипотезаңыздарды эң башта бул жака жазасыздар. Мисалы, мен тиги блогер менен мондай кылып туруп реклама кетире турган болсом, анда менин продажам по идее мынчалык көбөйүш керек деп туруп, бул жака бир гипотеза жазасыздар. Андан кийин бул гипотезага канча бюджет бөлдүңүздөр? Качан башталды? Качан бүттү? Башталганда канча продажа эле, бүткөндө канча продажа эле? Башталып жатканда канча выручка болчу, бүткөндө канча выручка болчу? Ушунун гипотезасын текшерип көрөсүздөр. Бул жакта данныйлар киресиздер, жазасыздар. Анан карайсыздар. Мен башталганда аптасына 50 штук сатып аттым эле. Бул гипотезаны текшердим, аягында 50 эмес, уже 500 штук сатып баштадым. Менин продажам 10 эсе чоңойду. Демек, менин гипотезам ишке жарады дейсиздер дагы, бул гипотезаны кайталай бересиздер. Жок, бул гипотезаңыз иштеге жарабай калса, анда экинчи бир гипотезаны бул жактан жазасыздар. Бул жактан жазасыздар дагы. Аны проба кылып көрөсүздөр. Качанга чейин? Сиздерге иштеген бир гипотеза тапканга чейин.
И мага да аябай кызык. Биз ассистент программасынын подписчиктери менен прям ар бири менен болбосо дагы биздин түз эфирлер учурунда кандай гипотеза тандадыңыздар жана бул гипотеза кандай ишке жарады, бул жактан сиздер менен отуруп текшеребиз. Бул мен үчүн да кызык. Сиздер гипотеза жасасыздар, түз эфирден талкуулайбыз. Давайте запускаем, запускать этебиз, көрөбүз. Ишке жараса өзүңүздөргө сонун бир кейс, ошону кайталап акча таба бересиздер. Жарабаса анда тилек каршы жарабай калды деген сөз. Эми үчүнчүсү туугандар бул unit экономика. Unit экономика деген сөз мен сата турган товар менин колума канча сомдон тиет, Wildberries'ке чыкканга чейин бул товардын үстүнө канча сом кошулат, мен бул товарды канча сомдон сата алам, конкуренттердин бааларын эске алганда. Жана ошол баа менен сата турган болсом, мага пайда калабы же калбайбы деген суроого жооп берген бир кандай десем, экономический явление. То есть бул биздин товардын unit экономикасы. Эми азыр көптөр билип калдыңыздар окшойт. Биздин мекендештердин эң көп кетирген каталардын бирөөсү тилекке каршы ушул. Немеси жок, эсеби жок. А бирок муну мен сыймыктаудуу менен айта алам, что биздин кубик рубриканын ичинде unit экономика деген жер бар. Бул unit экономикада сата турган товарыңыздарды канча штук алдыңыздар, канча сомдон колуңуздарга тийди, жана бул жакта фотосессиянын чыгашалары, андан кийин логистиканын чыгашалары, Wildberries'тин ичиндеги чыгашалар, рекламанын чыгашалары, налогдор, комиссия тиги булардын бардыгын кошкондон кийин, жазгандан кийин таблица автоматикалык түрдө эсептеп берет. Канча сом вложение кылышың керек? Бул товарды 340 сомдон алсам, Wildberries'ке жеткенге чейин канча сом болот? Общий вложением канча болуш керек? Бул товардан канча пайда көрөм? Дегиле пайда көрөмбү, көрбөймү? Бул жактан чыгарып берет. Мисалы, кече бир эже мага кайрылды. Ал эже деген башынан эле туура эмес товар менен чыгып алыптыр, и башынан эле минуста жүрөт да. Ушундай проблема болбош үчүн таблицага кирип, могул жактагы бардык данныйларды толтуруп чыгабыз. Бул жактан толтуруп чыгабыз. И кайра эле келип туруп, ассистенттин подписчиктеринин арасында жана түз эфир учурунда биз деген биздин колдонуучуларга прям ар бирине жетишпешибиз мүмкүн. Кудайым берсе бир миңдеп подписчиктер болсо, ар бирине жетишпешибиз мүмкүн. Бирок бул жактагы таблицаларын карап, колдон келишинче кайсыл жерден туура кылып атасыздар, кайсыл жерден туура эмес кылып атасыздар, аларды бул жерден бирге карап көрөбүз. И маанилүү жеричи дагы мындай да, мисалы дейли, сиздер именно сиздердин товарыңыздарды биз деген караганга жетишпесек деле, даже есличи, бизде деген мындай немелер бар. Мисалы дейли, башкаларынын разборлоонун бул жакка коюп атабыз да. Мисалы, бул жакта бир Шико деген эже немен брендтин кийими, жок бул Айлин экен, бул бир сумка экен, бул деген Шико деген көйнөк экен, ушуларды деген биз разбор кылып атабыз. Ошол сыяктуу эле сиздердин товарыңыздарды эгер ассистенттин подписчиктери болсоңуздар, бул жактан разбор кылабыз, кудайым буйрса, колдон келишинче, бирок прям ар бирине деп кийин жалганчы болбойм. Бул 3 ката болсо, как раз менин байкаганым Wildberries'теги биздин мекендештердин эң көп кетирген каталары. Видеого лайк басыңыздар. Ассистент программасына подписка болом дегендер албетте могул описаниядагы же экрандагы номерлер менен байланышып бизге кайрылсаңыздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.